Жолдо жалгыз келе жаткан Бозулак досторун көрдү да салам айтып аларга жакын барды. Бозулактын достору Ак Коозу, Ак Кула жана Карабаш бирге ойноп, убактарды жыргап куунап өткөрүшчү. Бул жолу дагы бир канча саат ойношуп, убакыт өткөндө курсактары ача баштады. Бозулак досторуна мындай деди: "Жүргүлө, Айдоо аянтына. Курсагыбызды тойгузуп, сазга барабыз. Айдоо аянтында жаңы чыгып келе жаткан көчөттөрдү табабыз. Саздан суусунубузду кандырып, бир көлөкө жер таап, керилип, чоюлуп уктайбыз." Ак Коозу Бозулактын бул сунушуна каршы чыкты. "Жок, Айдоо аянтына барбашыбыз керек. Акылман кийик көрүп калса, ачууланат. Андан тили угуп калбайлы?" Айтылган сөзгө макул болбой, Бозулак көгөрүп, Ак Коозуну уккусу келген жок. "Кабатыр болбо, эч нерсе болбойт. Айдоо аянтына кирбесек, карныбыз тойбойт" деди. Ак Коозу жана анын достору айласыздан Бозулактын артына ээрчип жөнөштү. Бир кыр ашып, андан Айдоо аянтына жетип келишти. Бозулак дароо тосмоону ашып түштү. Биринчи кездешкен көчөттү жеп баштады. Анан досторуна: "Келгиле, силер дагы жегиле." Бир аз жеп алып, анан: "Эс алгыла." Ак Кула сүйлөнүп: "Мен көчөт жебейм, чөп жейм. Бул жактан тез кетели." Бозулак күчүккө карап: "Кел анда, сен көчөт жебейсиңби?" Карабаш: "Мага дагы ушундай дейсиңби? Кайдан көрдүң эле иттердин чөп жегенин? Биз этти жана сөөктү жакшы көрөбүз." Ак Кула менен Карабаш анын оюн четке какканда, бул сапар Ак Коозу мындай деди: "Кел анда, Коозу, сен кел. Тамактанып алалы, карныбыз тойгончо." Ак Коозу: "Мен тосмону ашып түшүп, көчөт жебейм. Туура жол турганда сендей болуп туура эмес жолго түшпөйм. Акылман кийик көрүп кала турган болсо, бизге аябай ачууланат. Анан бизди токойго киргизбей коет." Ал айтып оозун жыйганча узактан бир үн чыкты. Акылман кийик аларды көрүп, шашып келе жатыптыр. Бозулактын достору тосмонун сыртында болгондуктан оңой эле качып кутулушту. Качып кутулушкан досторго ыраагыраак барып жашынышып, Бозулакты карап калышты. Бозулак канча секирсе да тосмону эч эле ашып түшө алган жок. Оюна ар кандай нерселер келип, коркунуч басты. Бул жака келбей койгонумда эмне, тамакты апамдын жанына эле жесем эмне, деп ойлонуп жатты. Ал жерден чыгуу үчүн тосмонун үстүнө секирди. Тосмодогу тикенек зымдар бутун тилип, көп эле жаракат алды. Ал эми акылман кийик жакындап калган. Бейбаштанган улактын жүрөгү коркунучтан жарылып кетейин деп турду. Акылман кийик ага: "Мен силерге аянтка кирбегиле дебедим беле? Көчөттөр чоңоюп, дүң күйгөн бир бакка айланат. Аларды жебегиле деп эскерткен болчумун, Бозулак эч нерсе айта алган жок. Үн катпастан жер карады. Бутундагы оордан улам көздөрүнөн жаш чыкты. Анан ал: "Кечирип коюңуз, Акылман кийик. Экинчи мындай кылбайм. Мени кечирип кое аласызбы?" дегенде гана жарады. Акылман кийин ачууланып турган: "Кылганыңды кайра кайта албайм деп сөз берүү шарты менен сени кечирдим", деди. Акылман кийик улактын канап жаткан бутун карады. Кийин айланадагы чөптөр менен ага дары жасады. Дарынын кулагы укпаган тентек улактын бутуна сүрүп жатып: "Кабатыр болбо, бир канча күндөн кийин бутуң сакайып кетет. Бирок сен жеген көчөттөрдүн кайра өсүп чыгышы көптөгөн жылдарды алат. Мындан кийин көчөттөргө зыян кылбасаң жакшы болот", деп кеңешин берип узатып койду. Бозулак өкүнүп: "Дагы бир жолу кечирим сурайм. Экинчи мындай ишти кылбайм. Улуулар кылба деген иштерди кылбайм." Акылман кийик: "Бозулак уулум, улууларын насаат айтуу менен силерди коргошот. Алардын укпагандар болсо өкүнүп калышат", деп ал жактан кетти. Бозулак бул кылганына аябай уялды. Бутундагы ооруну айынан эптеп эле басып баратты. Достору жардам беришип, жөлөп таяп үйүнө алып барышты.
Эртеси күнү 4 дос 4 көчөт алып келип токойго отургузушту. Ынтымактуу достор көчөттөрдүн батыраак өсүүсү үчүн Кудай Таалага кайрылып дуба кылышты. Албетте, аракет кылганга жараткан берекет берет эмеспи?